Саламатсызбы, бүгін ақша санайбыз. Партиялардың ақшасын. Шайлоого деп саясатчылар сомун сомдой, долларларын долларлай чачып жаткан учур. Кеп миллиондор тууралуу болот. Ким канча сумма коротууга үлгүрдү, келгиле чогуу эсептейли. Үгүт иштеринин башталганына 2 жума болоюн деп калды. Бирок эмнегедир үгүт компаниясы мурдагылардан солгун жүрүп жаткандай. Бирин-серин партиялар гана шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп, үгүттү активдүү жүргүзүп жаткан болбосо, көбү кой коюп сүрөткө түшүп, тасма роликтерди тартып социалдык тармактардан ары чыга элек. Ошентсе дагы партиялар жакшы эле сумманы коротуп коюшуптур. Мы хотим потратить неприлично много денег. 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тактап айтканда 12 күндө партиялар 124,5 миллион сом коротуп койгон. А жалпы жонунан шайлоого катышып жаткан 21 партиянын шайлоо фондторуна 147,5 миллион сом түшкөн. Бирок бул чек эмес, анткени алдыда дагы 2 жумадан ашык убакыт бар. Партиялардын капчыктарына дагы акча которуулар болот. Ар бир партия фондун 300 миллионго чейин түзүүгө укуктуу. Саясий партиялардын шайлоо фондтору төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн. 1,5 миллион сомдон ашуусу мүмкүн болбогон талапкердин өз каражаттарынан, 100 миллион сомдон ашуусу мүмкүн болбогон саясий партиянын өз каражаттарынан, 200 миң сомдон ашуусу мүмкүн болбогон жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн, 3 миллион сомдон ашуусу мүмкүн болбогон юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн. Мында талапкерлердин тизмеси көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондунун келип түшкөн жана чыгымдалган акча каражаттарынын чектелген суммасы 300 миллион сомдон ашуусу мүмкүн эмес. Салыштыруу үчүн айта кетели, өткөн жылкы парламенттик шайлоодо акча асманга самандай эле сапырылган. Анда расмий түрдө партиялар 557 миллион сом коротушкан. А расмий эмес канча элестетүү да кыйын. Эмесе быйыл шайлоого бара жаткан партиялардын кимиси канча акча коротту, келгиле эсептеп чыгалы. Шайлоого 21 партия бара жатат. Мен сарпталган акчасына жараша 21 партияны 3 бөлүккө бөлдүм. Биринчи бөлүгү 1 миллиондон 2 миллионго чейин акча короткондор. Жашасын Кыргызстан, Күчтүү регион, Легалайз, Кыргызстандын Жашылдар партиясы, Багыт, Арузат, Улуу Журт, Ордо партияларынын чыгашалары дагы, фондуна түшкөн суммалары дагы окшош. Плюс-минус 200 миң. Таблицанын сол жагындагы түшкөн акча, оң жагындагысы сарпталган сумма. Ал эми Кыргызстандын Биримдиги патриоттук партиясыныкы бир аз көбүрөөк. Бул партиянын фондуна 1 миллион 750 миң сом чогулган. Азыр капчыгында болгону 100 миң сому калган. Калганын короткон. Мынтип акчасын сапырган деп бул партияны айтканга болбойт, анткени акчасын чачкандар али алдыда. 9 партияныкы эсептелди. Эми 2 миллиондон 10 миллион сомго чейин акча короткондордун тизмеге. Мекенчил эл партиясынын шайлоо фондуна 2 миллион 851 миң сом түшкөн. Партия дээрлик бардыгын коротуп коюптур. Андан кийинки сапта Ыйман Нур партиясы капчыгындагы 3 миллион 137 миңден 2,7 миллионун иштетип жиберген. Социал-демократтар дагы көп акчасын коротушкан. Шайлоо фондуна 3,5 миллиондон 200 миңи калыптыр. Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун Улуттар биримдиги партиясы 4,2 миллион сом чогултуп 3 миллион 800 миңин үгүткө жумшап жиберген экен. Өмүрбек Текебаев башында турган Атамекен 4 миллион 722 миңден көп бөлүгүн, тагыраагы 4 миллионун коротуп коюптур. Генерал Исмаил Саков баштаган саясатчылардын Азаттык партиясы дагы капчыктуу партиялардан экен. 7 миллиондон ашык акча чогултуп 5,5 миллионун үгүткө жумшадык деп көрсөткөн. Фондунда 1,5 миллионго жакын акчасы калды. Адахан Мадумаровдун Бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоо фонду жаман эмес. Партия 8 миллион 868 миң чогулткан. Бул сумманын 7,5 миллиону корогон экен. Бул 7 партия баары биригип 23 миллион сом коротушуптур. Алдыда жалгыз эле ушунча акча коротуп койгон партия бар. Эми 5-6 миллионду тоготпогон партияларды кеп кылалы. Эң бай же байыраак делген акыркы 5 партия. Аягынан санаганда биринчи Ынтымак партиясы. Бул партияны бийликчил дешет. 10 күндүн ичинде аталган партия 10 миллион сомдон ашык акча короткон. Шайлоо фондуна түшкөн каражаттын суммасы болсо 14 миллион 611 миң сом. Шайлоо акырына чейин дагы канча акча коротушат ким билсин, анткени катарында бардар адамдар көп эле. Ынтымактан кийин эле жаңы жалаң жаштардан куралган Эл үмүттүү партиясы. Бул партия азыркы күнгө карата 14 миллиондон ашык акча коротушкан, а шайлоо фондунда 16 миллион сом болгон. У вас дохера и больше бабла. Откуда? Эч кимге тааныла элек. Болгондо да жаштардан куралган партия болсо, баарыбыз деле ушул суроо жаралса керек. Курама темир курч болот деп ураан коюп, жаңы толган Альянс партиясы да байлардан куралган. 10 күн ичинде бул партия 15,5 миллион сом сарптап коюптур. Фондуна 16,5 миллион чогулган. Азыр партиянын капчыгында 1 миллион сому калды.
Бийликчил делген дагы бир партия бар. Ал Ишеним партиясы. Бийликтикиби же бийлик каржылап жатабы так эмес. Курамындагы кишилерди карап бийликтики деп божомолдоп жатышат. Бул партия 21,5 миллион сом коротуп койду. Азыр фондунда дагы 1,5 миллион сом жатат. Абсолюттук рекордту Ата журт Кыргызстан партиясы койду. Партия 22, дээрлик 23 миллион сомду чачып койгон. Үгүт иштери стартталган күндөрдү эсептесек, бул партия күнүнө 2 миллион сомдон короткон. Бул 23-24 миң доллар. Азыркы учурда партиянын фондунда дагы 7-8 миллиону бар. А партиянын артында ким турганы жалпыбызга эле белгилүү да. Бул эсептелген акчалар расмий түрдө көрсөтүлгөндөрү. А эсеп чоту жок партиялар канча акча кетирди ким билсин. 2-3 балким 10 эсе көп коротушту. Аны бир кудай, анан партиядагылар өздөрү эле билбесе. Үгүт иштеринин аягына чейин дагы 2 жумадан ашык убакыт бар. Андыктан партиялардын бүгүнкү күнгө карата короткон 125 миллиону дагы көбөйөрү турган кеп. Саламатта туруңуз.